баладагы оорукчаны ушундай дей турган болсо, анда врачтардын кортундусу менен аны дагы алса зарылчылык үчүн уруксат берилет. Себеби бизде ахаффы дарарайн деген эреже бар. Эки оорчулуктун жеңилирегин аткарышыбыз керек. Бала али төрөлү элек, иши оорулуу, энеси тирүү туратына бар. Демек, энесин сактап калуу бизге биринчи орунга турулат. Эгерде 8 ай, 9 ай болуп калды, баланын дени сак. Энеге коркунуч келип атат. Бала чоңоюп калды, кичине чыдаса, мүмкүн 1 айда нажак бер жагында төрөлөт десе, анда натаваккал алалла. Эми таваккал кылабыз. Бул дагы төрөлүш 1 ай, жарым ай калды. Таваккал кылабыз. Анан жок, бирөө мен энесин сактап калам десе, маал караха мүмкүн дурус. Жакшы көрүлбөгөн абалда. Бирок сабыр кылса, иншалла жакшы болот. Анан оорулуу баланы сөзсүз алдырып салсын деген шариятта нерсе жок. Мага көп суроо келип атат. Ушундай экен, врачтар айтты, энеге зыян бар жок? Бала майып экен. Бирок барап кийин бир аз жашап эле чарчайт экен десе, мен Кудай берген нерсе мүмкүн жакшы болуп кетет. Мүмкүн ошону төрөй бериш керек, Себеби бала оорулуу болсо эле аны алып салыш керек деген шариятта буйрук жок. Бизге качан гана коркунуч келсе, ана ошондо гана алганга уруксат берилет. Анан докторум дагы мүмкүн менин сөзүм бекемдеши мүмкүн. Биринчи аборттон кийинки төрөөгө аялга кыйын болуп калат экен. Себеби ал жерде сордуртуп бир өзүнүн жолдору менен кээбикилер кескилеп ушинтип алат экен. Анан кийин аял төрөбөй калуу коркунучу бар экен. Ошон үчүн ондой нерсеге не кылыш керек, сабыр кылыш керек дагы. Дагы оорукчан болсо, иншалла, эгер караса анын да сообу берилет. Бизге кыяматта шафаатчы болот. Себепсиз алдырып салган дурус эмес. Бирок такыр эле шарият эмне болсо дагы албаш керек деген дагы эреже жок. Демек, адамдардын абалына карап, врачтардын кортундусуна карап маселени чечиши керек. Ва саллаллаху таала хайра халкихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллах разы болсун.